Нарын Байетов жолуна чоң рахмат. Эми бүтүп атат. Быйыл өзгөчө ушунчалык темп күчтүү. Анан мындан 3 жыл мурун эле 37 километр деп айтылды эле. Анан быйыл деле ошо 37 километр бүтөт деп атат да. Анан эми ушуну кичине арбытып койсо тез болот эле. Алган машиналарыбыз талкаланып калды. Бул Россиянын Жигулиси, Нивасы, анан баягы өнүккөн мамлекеттерден трассадан алып койгон машиналар да. Алар 1-2 каттаганда эле талкаланып атат. Баары жол тандабасы эмес. Ушуну бир тактап азыр айта кетсеңиз, ушу 37 болобу же кошулабы? Анан көзөмөлгө алам дедиңиз, эми көзөмөлгө алып, мындан сапатын, анан багы аралыгын бир көзөмөлгө алып берсеңиз. Байетов жолу боюнча эми Минтранстын планына ылайык сиз айткандай 40 километр коюлган, бирок быйыл дээрлигин бүткөрөбүз деп министр өзү мына жумасына келип контролдоп атат. Быйыл бүткөрөм деп аракет кылып атат. Кудай буйрса эми толук бүтпөсө дагы негизгилерин асфальт басса жакшы болот эле да. Анан мен дагы аны кызыктармын. Баягы күчкө салабыз, аны дагы Кудай буйрса. Түндүк түштүк жолу өзү бир 300-350 километр да. Канча жыл салды көрдүңүздөр да. Ага караганда мына былтырдан бери темп күчөдү. Ошонун почти жарымысы бул жол. 120 километр оңой жол эмес да. Бирок баягы талап ошондой болуп атат. Президентибиздин талабы да ошондой. Эртерээк бүткөргүлө, көзөмөлгө алгыла деп дайым тапшырат. Ошондуктан азыр баягы мындай тездетип атышат да. Дагы бир фирма алып келип киргизишти.